Кече 14-апрелде Көкбөрү боюнча жогорку лиганын командалары Бишкектеги Ормандар менен жолугушуу өткөрдү. Жолугушууга жогорку лигада ойногон 5 команданын оюнчулары келишкен. Алар Ынтымак, Достук, Көкжал, Сары Өзөн жана Сары Өзөн Расфет командалары. Борбор каладагы соода борборлордун биринде орун алган жолугушууда жүздөгөн Көкбөрү сүйүүчүлөрү өз сыймыктары менен бетме-бет пикир алышып, суроолорун узатышты. Иш-чара улуттук оюндарды жайылтуу, өнүктүрүү максатында Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги менен Көкбөрү федерациясы тарабынан уюштурулган. Кыргызстандык балбан Акжол Махмудов дарылануудан кийин 28 апрелде Бишкекке келет. Бул туурасында спортчу Instagram баракчасында жазды. Эске сала кетсек, марттын башында Махмудов футбол учурунда бутунан жаракат алып, операция жасатуу үчүн Германиянын Кёлн шаарына барган. Кёлн шаарында реабилитациядан өтүп жатам. Бишкекке 28 апрелде барам. Алдыдагы жеңиштерге белсенип турам. Колдооңуздар үчүн рахмат, деп жазган балбан. Белгилей кетсек, Акжол Махмудов бүгүн туура 20 жашка чыкты. Акжол Махмудов өлкөнүн көзгө басар балбандарынын бири. 20 жаштагы спортчу чоңдор арасында Азия чемпиону жана Азия оюндарынын күмүш медалынын ээси. Жаштар арасында дүйнө биринчилигинде да алтын байге алган. Бириккен күрөш уюму 2018 жылы Махмудовдун ыкмаларын эң мыкты деп атаган. Бишкекте дуатлон боюнча мелдеш уюштурулат. Бул тууралуу Триатлон федерациясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, спорттук иш-чара 28 апрель күнү өткөрүлөт. Анда чоңдор 5 чакырым чуркап, 20 чакырым велосипед тээп, кайра 2,5 чакырым жөө жүрүшөт. Мелдешти Номад спорт уюму менен Триатлон федерациясы уюштурууда. Франциялык спортчу айым Гаэль Найо оор атлетика боюнча өтүп жаткан Европа чемпионатында штанганын астында калды. Спортчу айым 2 ирет 110 килограммдык штанганы көтөрүүгө аракет кылган. 3-чү жолу аракетинде спортчу тең салмактуулукту жоготуп, штанга үстүн басып калды. Интернетте тараган видеодо спортчу олуттуу жаракат алганын байкоого болот. Белгилүү болгондой, оор атлетика боюнча Европа чемпионаты Грузиянын Батуми шаарында өткөн. Кыргызстандык жаш таеквондочулар эл аралык мелдеште 16 медаль утуп алышты. Достор кубогу 12-синен 14-үнө чейин Алматыда өткөн. Ага Казакстан, Кыргызстан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстандан 1000ден ашуун спортчу катышкан. Анда кыргызстандык жаш спортчулар 8 алтын, 4 күмүш, 4 коло байге утуп алышты. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын дарбазачысы Кутман Кадырбековдун жүрөгүнө операция жасалды. Бул тууралуу футбол федерациясы кабарлады. Анын абалы азыр жакшы. Дарбазачы оюн талаасына качан чыгаары азырынча белгисиз. Эске сала кетсек, Кыргызстан 2019 жылдын башында Бириккен Араб Эмирлигинде өткөн Азия чемпионатында 4 беттеш өткөргөн. Алардын үчөөндө Кутман Кадырбеков дарбазага туруп, жакшы оюн көргөзүп, көпчүлүктүн эсинде калган. 19-20 апрель күндөрү Жумгал районунун Миңгуш айылында машыктыруучу Орозбек Орозалиевдин элесине арналган эркин күрөш боюнча өспүрүмдөр арасында эл аралык мелдеш өтөт. Мелдешке Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандан 12 жаштан 15 жашка чейинки курактагы 600дөн ашуун өспүрүм катышат.